Урматтуу министр мырза, маалыматыңызга чоң рахмат. Кыргызстанда жеке жана мамлекеттик өнөктөштүк менен курула турган курулуштар, инфраструктура ушул кандай болуп атат? Анткени жалаң мамлекеттин акчасы менен көп иш бүтпөйт билесиз. Ушуга көбүрөөк көңүл бөлсөк, мамлекетке жүк келбей, маселе чечилет беле дейм да. Ушул жагына кандай карадыңыздар? Государство-частное партнерство менен бул Минэкономдун эмесине түзүлгөн. Өзү бөлүнүп кетти. Найге өттү. Жыл сайын биз 400 миллион сомдон карап берип атабыз бул боюнча. Бул проекттерди даярдоо боюнча да. Экинчи, канча айыл өкмөт дотацияда отурат дедиңиз? 24. Урматтуу министр мырза, менин бир сунушум бар да. 324 айыл өкмөтүнөн дотациядан чыккысы келбегендер толтура. Не себептен дегенде дотациядан чыгары менен болду, дотациядан чыктыңар, жаныңарды баккала деп туруп карабай коет экен да, бул жактан акча бөлүнбөй калат экен. Менимче ким дотациядан чыкса, билбейм, бир 10 жыл коесуздарбы, дагы деле колдоп турабыз деп бир мотивациялык негиз керек болуп атат да. Ким эгерде дотациядан чыгарса, мындай сыйлык, дагы мынча кошумча жардам беребиз, бул жагынан финансылыгын бөлүп беребиз деген бир шарт болбосо, азыр атайын дотациядан чыга турган мүмкүнчүлүгү болуп туруп чыкпагандар толтура. Ушуну бир эске алып койсоңуздар. Анан кийинкиси, азыр кайсы жерге барбайлы участок берилбей атат, бала бакырабызга үй салышыбыз керек эле, 90-жылдардан бери жер берилбей атат деген маселе болуп атат. Мен түшүнөм, айыл чарба фондунан жер бергенге болбойт, азык түлүк коопсуздугу бар. Жанагы сайылардын бойлору бар го, кадимки деле суу агып аткан. Бош эле жатат. Ошолорду өздөштүрө турган мезгил келди го дейм. Бирок ал үчүн дамбаларды куруш керек да, мындай коопсуздукту камсыздаш керек. Ушул багытта да бир карап көрсөңүздөр, бул Кыргызстан боюнча бир концептуалдуу маселе болуп атат да, өтө маанилүү маселе. Ушуга кандай, быйыл дамбаларга ошондой эле каралып атабы же кандай? Эми сиз айтканыңыз туура, бул чын айтканда өзүнчө бир программа кылышыбыз керек. Анын программа алкагында биякта 2-3 органдар иштейт да, бул жергиликтүү. Макулсузбу, азырынча программа жок. Бирок жер берсе болот, кээ бир жерге жашаганга берсе болот. Кээ бир жерлерде дамба куруп туруп, жашабаса да участок кылып, бак кылсын, өнүктүрсүн, өстүрсүн, бүт дүйнөдө ошондой да. Бир гана бизде сайлар жөн эле таш басып жатат, иштетилбей эле. Кытайлар келсе таң калат экен, ушунча жер жөн эле жатат, эмнеге суунун боюнда депчи. Үчүнчү маселе, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн тупиктерден чыгарыш керек да, мисалы депрессивный райондор бар. Мисалы азыр Актала менен Өзгөндү бириктирип койгонго бир 60-70 километр жол керек да. Эми албетте татаал маселе, бирок бириктирип койсо, мындай тупиктен чыгып, карым катнаш көбөйүп, сизге жеңил болмок. Киреше түшө турган булактар көбөймөк, налог төлөй турган, адамдардын соода сатыгы. Ошол эле мисалы мына Каракулжа району, азыр мына биздин бир депутатыбыз айтты. Кырына чыгып карасаң, Кытай көрүнүп турат, бирок жол жок ал жактан. Кытайга кете турган дагы бир жолду ачып койсо ошол жактан. Эми элестетип көрсөңүз, эң Фергана өрөөнүнө жакын жер ошол болуп калат да. Аябай көп жүк келет, кыймыл аракет болот, соода болот, сизге эле жеңил болмок. Киреше булактары да көбөймөк. Ошол жака дотацияда бөлүп отурмак эмес, өздөрүнүздөр бага турган деңгээлге жетмек. Анан жана Долгостройлор, кайка барбайлы мектептер турат, бала бакчалар турат, мындан 5 жыл мурда башталган, 10 жыл мурда башталган, чирип суу өтүп кеткен, темирлери чыгып турат, жаш балдар ойноп жүрөт, жыгылып кетсе эмне болот деп корком да. Анан ошол Долгостройлор эмне үчүн убагында бюджетке кирип, аягына чейин чыкпай калган? Ошол эле мезгилде жаңы башталган объекттер бүтүп атат, себептери барбы ушунун? Эми урматтуу депутаттар, себепти жакшы билесиңер да өзүңөр. Чын айтканда, мына канча жылдан бери ошо Долгостройлор тим эле орчундуу маселе болуп, курч болуп турат. Азыр жөн эле айтканда эле 17 миллиарддык эмеси бар да, объему бар да, ошо бүтүргөнгө. Ошого бир эле заматта бүтүрө турган мындай механизм деген кыйын экен. Биз быйыл акырын ошо механизм сунуштап атабыз. Бирок азыр жанагы эмеге такалдык, удорожание жака. Удорожаниянын да өзүнчө көп маселеси бар экен. Бирок ага карабастан эмки жылы жаңы инструмент менен колдонсок, жана строительный сертификат деп баалуу кагазддар менен бюджет аркылуу эмес, бюджеттин тартышына байланыштуу банк аркылуу ошо финансирование ачып берсек, бирок ошо госстрой менен Минобразование чот мындай так кайтып эметиш керек да, иштеп кетиш керек да. 95%, 80, 70 дегендейчи. Анан кайра эле жаңы объект кирип кетсе, анан жана эле калып калат да. Ошондуктан эмки жылы Кудай буюрса, ошондой бир эмебиз бар, механизм бар. Ошо бүт электерден болсо биз да сизге сунуш берели. Урматтуу министр, мен сизди сыйлайм. Сиз бир эле финансы эмессиз. Административдик кызматтарда иштегенсиз. Туурабы? Вице-мэр болдуңуз, акимдин орун басары болдуңуз. Ушул тизмеге киргизип атканда перспективасын карап көрсөңүздөр да, анан баштап коюп, адамдардын көңүлүн буруп коюп,
анан ошол жерде жата берсе бул 2 эсе чыгаша. Эми көрөсүздөр, ошол жерди кайрадан куруш үчүн фундаментин жаңылаш керек. Жарылып кеткендер бар, дубалдар паңдап кулап аткандары бар деген маселе. Анан жыйынтыктоочу бир маселе, мисалы канча китепкана бар Кыргызстанда, бул эми сизге эмес, билгендер барбы? Эми сурап атпаймынбы? Барбы билгендер? Ошол китепканаларда мисалы кайка барсаң айлыгыбызды көбөйтүп бергиле деп китепканачылар жалдырап турган болот. Бирок китепканасына адам барбайт. Маркстин, Лениндин китептери адам деле каттабайт да, ишине карабай эле айлык берген практика болбош керек деп эсептейм. Ошон үчүн дагы деле сиздин ишиңизди жеңилдетиш үчүн ошолорду бир өзүнүз баккыдай кылса болобу? Мисалы китепкана бир эле мезгилде китеп сата берсин, колунан келсе. Кирешесинен балким бир жолдорун табасыздар да. Жарым өзүнөбү, жарымы башкагабы ушул маселе. Мына музыкалык мектептер, мен министр болуп иштегенмин. Алар да каражат сурайт, инструменттерин жаңылаш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек, алар деле коммерциялык негизде группаларды ачсын, киреше тапсын дегендейчи. Керек болсо мектептерде эле билбейм бир ошо окшогон бир жолдорду табыш керек деп эсептейм да. Анан дагы бир сунуш, айлыкты бир мындай фиксация кылып бир сумманы койбош керек экен. Мисалы, бир фиксация кылып коюп койсоңуз, иштегенде эле ошо айлыкталат, иштебегенде эле ошо айлыкталат. Грузияда ушундай практика болгон экен. Айлыгы мисалы 20 миңден 50 миңге чейин деп. Ишине жараша, идеясына жараша, новатордук сунуштарына жараша, анан бир эффектисине жараша, результатка жараша, анан берет экен да көтөрүп. Ушул жолдорду ойлоп көрсөңүздөр абдан жакшы болот эле. Ошол боюнча айтып коеюн, бүгүнкү күндө фонд оплаты моделин биз өзгөрткөнбүз. Бүгүнкү күндө фонд оплаты 3 бөлүктөн турат. Бул гарантированный часть, андан азыраак эч ким албайт. Анан компенсационный, үчүнчү сиз айткандай стимулирующий. Ошо стимулирующий жагынан кандай көрсөтсө ошончо кошумча болот да. Рахмат.